Надира Сынташевна, сиз бир нече жолу айтып кеттиңиз да, мугалимдердин эмгек акылары көтөрүлдү деп. Мына бүгүнкү күндө орточо эмгек акы канча? Мындай мугалимдер алып аткан акын айтыңыз. Сиз да анау асмандагы 100 миңдерди айтпастан. Менде азыр мынакей табили турат канчадан алып атканы. Айта берейин, урматтуу Айбек Тураталиевич, бизди айлык акы жана эмгек стажына, билимине, анан жана жүктөмүнө, анан иштеп жаткан жерине байланыштуу да. Ошого карата мисалы шаар жергесинде 5 жашка чейин эгерде болсо, мугалим стажы болсо, ал начислениясы 20 миңден ашуун болсо, колго 16 миңден ашуун тиет. 10 жыл болсо, стажы шаар жеринде 22 миң болуп кетет экен начислениясы, а колго тийгени 17 422. 15 жаш стажы болсо, начислениясы 23 456 болот экен, а колго тийгени жанагы соцфонд андаймындай кармагандан кийин 18 694 болот экен. Түшүнүктүү. Мен сурап атканым, рахмат. Бул деген жогорку, кечирим сурайм. Мен сураганымда көрдүңүздөрбү? Дагы деле айлык маяна 15 миңден 20 миңдин ортосу болот. А бизде мындан 1 жыл, почти 1,5 жыл мурда айтылган. Ар бир мугалимге керек болсо турмушка чыга тургандай болуп айлыктарды көтөрдүк деп. Биз мындай чыныгы жашоо менен жашайлычы. Мен кечекинде айылга барып мугалимдер менен көрүшүп, алардын табилдерин көрсөткөн үчүн сурап атам. Анткени алардын да айлыгы өтө төмөн. А мен берки жанакы кенже кызматкерлердин айлыктарын айтпай эле коелу.